болбойсуңбу? Мына азыр баратам. Салам. Салам. Бүгүн биз видеоблог жазып баштайбыз. Мен бүгүн эмнени билдим айтып берейинби? Көрсө, биз азыр турган жерде мындан миллион жыл мурун суу болуптур. Ал эми Канада деген жердин ордун муз каптап турчу экен. Сахара чөлүндө жап-жашыл бактар өсчү экен. Таң калыштуу. Оба таң кылыштуу экен, бирок мурда башка биосфера болгон. Жер шарында мамонттар менен динозаврлар жашаганын баарыбыз билебиз да. Бирок мен бир нерсени түшүнбөй жатам. Эгер жер шары жана анын климатын дайыма өзгөрүп келсе, эмне үчүн бүгүн чоң кишилер климаттын өзгөрүүсү тууралуу кабатыр болуп келишет? Адамдар тарабынан акыркы 100 же 150 жылда табиатка болгон терс мамиле климаттын өзгөрүшүн аябай ылдамдатты. Ошон үчүн азыркы убакта жаратылыш жана экосистемалар жаңы климатка көнбөй жаткан кези. Мисалы, кинону алып туруп кадрды тез-тезден түрдүрүп койгондой. Эмне болот? Келгиле, чогуу талдап көрөлү. Карагылачы кандай видео тапты. Климат бул табиаттын эң өзгөрүмдүү урамы. Адатта адамдар климатты аба ырайы менен алмаштырып келишет. Мисалы, кече күн жылуу болгон, ал эми бүгүн салкын, эртең болсо жаан жайт. Демек, бул аба ырайын билдирет. Аба ырайы дегенде биз күнүнө кайсы кийим? Мисалы, күн ысык болсо жеңил шым, күн суук болсо жылуу тон кийиш керек деп билебиз. Ал эми климат дегенде бул соңку 30 жыл ичиндеги аба ырайынын өзгөрүшүнүн орточо белгисин билсек болот. Мисалы, жылдын кайсы айларында күз мезгили же жай мезгили келерин, жаан-чачым, кар жаашын түшүнүп билебиз. Климаттын өзгөрүшү бул табигый процесс. Өзгөрүүлөрдүн келип чыгышы жер планетасынын күндөн алган жылуулуктун көлөмү менен байланыштуу. Анткени жылуулук жерге көп өлчөмдө же аз өлчөмдө тийип турат. Мунун баары дагы көп нерседен көз карандуу болот. Мисалы, күн нурларынын тийген бурчу, атмосфера, жер шарынын катмары, кургак жерби же суу катмарыбы, керек болсо өсүмдүктөрдүн жыштыгынан, муз катмарынан жана дагы көп нерседен көз карандуу болот. Айрыкча акыркы 150 жыл ичинде адамзаттын иш алып баруусу менен жашоосу климатка өтө чоң таасирин тийгизди. Күйүүчү майларды жана көмүрдү өндүрүш тармактарында колдонуу абдан тездик менен өсүүдө. Андан сырткары транспорт жана жылуулук берүүчү станциялардан чыккан түтүндөр айланада парник газдарын абага чачырашына себеп болууда. Токойлордун кыйылышы, айыл чарба жерлердин туура эмес пайдалануунун кесепетинен бак дарактарды жана жер катмарында сакталып турган парник газдарын абага чыгарууда. Мунун баары климаттын тез өзгөрүшүнө алып келди. Экосистемалардын бузулушу аны кайра калыбына келтирүүгө жетишпей жаткандыктан климаттын тең салмактуулугу өзгөрүп кетти. Ошондуктан бүгүнкү күндө илимпоздор менен биргеликте саясатчылар дагы климаттын өзгөрүшүнө адамзат күнөөлүү экенин кабыл алышты. Демек, азыркы учурда аба ырайы гана эмес, климат дагы өзгөрүп жаткан экен да. А биз үчүн бул кандай тешиси бар? Эмне бизди суу каптап, же кара муз доору башталабы? Жок, андай болуш үчүн 100, керек болсо 1000 жылдар керек келет. Бирок булардын өзгөрүүлөрү биздин жашообузга аябай таасир этет. Мына карасаң, Дүйнөлүк деңгээлде климаттын өзгөрүшү эмнеге алып келет? Мындай өзгөрүүлөр Кыргызстан үчүн кандай таасир берет?
Биз жашаган планетада аба ырайынын орточо температурасы өсүүдө. Климаттын өзгөрүшү дүйнө жүзү боюнча бирдей болбойт. Мисалы, түндүк жана түштүк чөлкөмдөрүндө күн бир кыйла жылуу болсо, ошол эле учурда түндүк Атлантика океанынын аймагында суук болуп, ал эми Калифорнияда кургакчылык болушу мүмкүн. Аба ырайы башкача болушу да мүмкүн. Мисалы, Сахара чөлдөрүндө жаан-чачым көп жаап, ошондой эле жаан-чачым Кыргызстанда азыраак, бирок катуу нөшөр коштолуп жаашы мүмкүн. Климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында Кыргызстанда жашап жаткан адамдар эң негизги коркунучка кабылышы мүмкүн. Мөңгүлөрдүн ээриши бизге өзгөчө кырдаалдарды пайда кылып, мөңгү сууларынын азайышына алып келет. Биздин окумуштуулардын айтымында, биз жашап жаткан кылымдын аягына чейин мөңгүлөрдүн 10% гана калышы мүмкүн. Жакында болуп өткөн пресс-конференцияда Суу чарба жана мелиорация департаментинин маалымат аналитикалык бөлүмүнүн башчысы Екатерина Сахваеванын билдирүүсүнө караганда, акыркы 25 жыл ичинде Кыргызстанда 25% мөңгүлөр жоголгон. Мунун баары глобалдуу күндүн ысышынын натыйжасынан келип чыкты. Башкача айтканда, биздин муну өз көзүбүз менен көрө алышыбыз ыктымал. Андай болсо, микроклиматтын өзгөрүшү да келип чыгат. Аба ырайы жыл мезгилдеринде таңгалаарлык болуп, өзгөрүп, күтүлбөгөн өзгөчө табигый кубулуштар болуп кетүүсү ыктымал. Мисалы, кургакчылык каптап, же сел жүрүп, суу ташкындары болуп, күн аябай ысып, катуу суук болуп, нөшөрлөгөн жамгыр куюп, же күтүлбөгөн чоң көлөмдөгү кар жаап, жада калса абдан катуу куюн шамалдар да жүрүшү ыктымал. Демек, бул нерсе биз өспүрүмдөргө түздөн түз тиешелүү болот. Негизи эле биздин курдаштар бул туурасында маалыматы барбы? Мен бул жөнүндө Mail.ru-дагы агент баракчама суроо салдым. Тыңсың го, ошондо сен салган суроого канча жооп келди? Бул суроомжо 370 лайк чогултуп 45 киши катышты. Кай бирлери керек болсо видео жүктөп коюптур. Кана берчи көрөйүн. Бул жерде фотосу да, видеосу да бар экен. Кою турчу шашылбай, мен өзүм көрсөтөм. Жыл мезгилинде аба ырайы кескин өзгөрүлдү. Же кыш кеч келет, же болбосо жаз эрте келет. Анан дагы кайдан жайдан биз билбеген курттар да пайда болуптур. Биздин үй бүлө былтыркыга караганда азыраак түшүм алды. Байкашыма караганда мөңгүлөр кичирейип кетти. Карасаңар сүрөттү, мурдагылар бар эле. Азыр болсо жок. Мурда бул жерде шибер чөптү талаа болгон экен. Азыр баары кургап калыптыр. Чоң апам айтат, биз жерде аябай өз кызыкчылыгыбызга эле колдонуп келиптирбиз. Көрсү жерене түбөлүктүү деле эмес экен. Арыйт турбайбы? Жашоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Буга аба ырайынын катаал жакка өзгөрүшү да кошумча деп. Болдуңбу? Акыркы убакта биз тарапта бул жерде көп сел жүрчү болду. 5 жыл мурун бул жерде үйлөр бар болчу. Анан сел каптап, кир суу менен баарын жууп кеткен. Аябай корктук. Мен жыл сайын жайында жайлоого кетем. Чоң атам айтат, илгери жайлоодо чөп көп эле, кийинчерээк азайып кетти. Малды жайганга алысыраак чыгыш керек дейт. Мунду карасаң, жана эле агенттиги Дусноман келди. Климаттын өзгөрүшүнүн келип чыккан таасирди азайтуу үчүн дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда чоң адамдар кандай иш аракеттери жасап жатышат? Келчи көрөлү. Көрөлү. Климаттын өзгөрүшү глобалдуу көйгөй болуп саналат. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү ар бир өлкө бул көйгөйдүн чечүү жолдорун тапканга салым кошуусу керек. Климаттын өзгөрүшүнө гана даяр болбостон, анын алдын алуу жана адамдардын ага тийгизген таасирин көзөмөлдөө зарыл. Бул үчүн өлкөлөр ар түрдүү эл аралык конференцияларга катышып, башка өлкөлөр менен биргеликте ресурстарды башкаруу планын иштеп чыгышат.
кандай гана мүмкүнчүлүк болбосун аны пайдалануу менен адамдарга көйгөйлөрдү жана аларды чечүүнүн жолдорун түшүндүрүү керек. Мындай учурда жардам бере ала турган өнүккөн өлкөлөр менен биргеликте кызматташуу абдан маанилүү. Ошол эле учурда климаттын өзгөрүшүнө адаптация болууну баштоо керек. Анткени биз ал өзгөрүүлөрдү болтурбай кое албайбыз. Биз адамзаты абдан зирек жана ийкемдүү болуп, климаттын өзгөрүүлөрүн жеңүүгө даяр болууну үйрөнүшүбүз керек. Эми баары түшүнүктүү. Бул үчүн атайын мыйзам долбоорлорду иштеп чыгуу, маалыматтар катуу, билим деңгээлин жогорулатуу керек. Бирок мунун баарын чоң адамдар жашайт да. Ал эми бизчи? Биз жагдайды өзгөртүү үчүн кандай жардам кылышыбыз керек? Болгондо да эртең биз чоңойгондо эмес, азыр эмне кылышыбыз керек? Экөөбүзбү? Жеке экөөбүз эле эмес. Ар бирибиз жаратылыш ресурстарын сактап калууну жөнөкөй жолдору болуш керек да. Бул нерсе жекеле чондурдун эле эмес, биздин да колубуздан келет. Кызыктуу суроо. Мен ойлонуп көрүшүм керек. Сен ойлонуп тур, а мен болсо бул туурасында интернетке статус катары жаза коеюн. Мен билем, чоңойгондо кандай адам болбосом да мен бир нерсени эске тутуп калышым керек. Биз адамдар табияттын бир мүчөсү экенибизди унутпашыбыз керек. Андай болгон соң айлана тегерегибиз өзгөрүп турарын дагы эсте жүрүп, табиятка болгон биздин мамиледен климат жана жашоо шарты өзгөрүп турарын эстен чыгарбашыбыз керек. Мисалы мен машинемди чөптүн үстүнөн айдабастан атайын жол менен айдашым керек, же машинемди дарыянын боюна коюп жуубашым керек. Ал эми илимге кызыгып кетип, чоң ачылыш жасасам, Нобель сыйлыгын да алсам болот. Ал нерсе сенин колунан келет. Сен эми кыйынсың да. Болду эми көз артпа. Андан көрө өзүң айтчы, бирден сойлоп таптыңбы? Эң башкы эреже бул экосистеманы талкалабаш керек, туурабы? Демек мен табиятка аяр мамиле жасап, башкалар үчүн үлгү болушум керек. Мисалы, таштандыларды жана жалбырактарды өртөбөш керек. Туура айтасың. Туураган чөптөрдү, шактарды жана жалбырактарды өрттөгөндө айыл жерлеринде аба көбүрөөк булгануу коркунучу бар экенин окугам. Оба, мен да маалымат таптым. Бул жерде мында жазылыптыр. Органикалык материалдарды өртөгөндө 40% көмүр кычкыл газын, 32% монооксид көмүртектерин, 20% көтүү бүлүкчөлөрдү жана 50% көп дүрдүү жипар жатанган көмүр кычкыл газдарын бөлүп чыгарып, рак оорусунун пайда болушуна себеп болот экен. Ошон үчүн кургаган чөптөрдү жана жерге түшкөн жалбырактарды жер семирткич катары колдонуу пайдалуу да, коопсуз да болот. Ал эми калган таштандыларды таштанды таштоочу чакага салса туура болот. Мен мусордо таштандын чагага салып келейин. Карасаң, дагы маалымат. Көрсө, жер катмарында пластиктен жасалган бөтөлкө 100 жылда, ал эми полиэтилен баштыгы 200 жылда чирийт экен. Андан көрө таштанды чагага салып койгонун болот. Ой, сен суроолоруңа жооптор келе баштаптыр. Аччы могул файлды. Чоң адамдар гана эмес, биз дагы балдар жана өспүрүмдөр климаттын өзгөрүү процесси кандай жолдор менен жайылата аларыбызды көрөлчү. Ата, моторду өчүрө эле турбайлыбы? Машина токтоп турат го. Атмосфераны булгап, бензинге акча коротуп жатабыз. О, жакшы ой экен. Биздин айлана чөйрөдө кураган дарактар абдан көп. Аларды өз убагында кыюу керек. Мисалы, аларды отун катары иштетсе болот. Кыйылган дарактардын ордуна көчөт отургузуу керек. Биз быйыл мектепте баарыбыз жемиш бактарына отургуздук. Кийинки жылы ийне жалбырактуу бактарды тигебиз. Биз баарыбыз айлана чөйрөбүз жапжашыл болушун каалайбыз. Сонун болбоду, абдан көп пайдалуу кеңештер. Бул эле эмес, бул жерде видео жок, бирок жакшы маалымат бар экен. Сууга аяр мамиле кылыш керек. Кээ бир адамдар бир нече саат бою бактырын ичкен суу менен суугарса, кай бирлери суу түтүкчөлөрүн чаң көчөлөргө сууну ачып таштап салышат. Же болбосо душта көп убакыт сууну агызып коюшат. Ошол эле учурда кээ адамдарда ичкенге таза суусу жок болуп калат. Сууну баркыта билиш керек. Бир кездерде суудан артык эч нерсе болгон эмес. Керек болсо суу үчүн согуш болгон учурларда өтүп кеткен экен. Чын эле жакшы кеңештер. Баарыңарга чоң рахмат. Биз түшүнгө эң маанилүү нерсе качан чыныйбыз деп күтүп отурбастан табиятты сактап калууга азыртадан жардам беришибиз керек.
Биз экосистеманы сактап калууну азыр жана ушул жерден башташыбыз керек. Кыргызстандын ушундай кош жерлерин көздүн карагенде сактап, ал жерлерге саякаттап, селфи жасасак болчудай. Туура айтасың, сакташ керек. Сактап калуу десе эле дубал тосуп анын артына жашынып калуу эмес, сактоо бул туура колдонуу дегенди билдирет. Эгерде экосистема бузулса, баары жок болот да. Алло, апа. Дагыбы? Макул, баратам. Эмне болду? Үйгө барышым керек, свет өчүрүп салыптыр. Түн кире электе сабак окуп салайын. Демек, бүгүнкү видеоблогду жыйынтыкташыбыз керек экен да. Баса кийинки блогду электроэнергиясына мындайча айтканда, энергиянын үнөмдөө жана жаратылыш ресурстарына арнайлы. Энергиянын жаңы түрлөрү, туура айтасың. Бул жөнүндө эмкиде сүйлөшөбүз. Жакшы тургула. Биз менен бирге болгондарга чын рахмат. Жеке катынарды күтөм, суроолорду бергиле. Келерки тема боюнча сирэ жана видео жөнөтсүнөр, интернеттер жолугушканча.